Максатбек Мергенбаевич, сурооңуз барбы? Микрофонду кыйсып коюңуз. Айтсаңыз, сиз жана майыптуулугу бар жарандардын санын 180 миң деп айттыңыз, 198 миң, 200 миңге жакын экен. Анан Кыргыз Республикасынын үй бүлөлөргө жөлөк пул берилет го 16 жашка чейин. Алардын саны дагы 108 миң экен да. Ошондо 300 миңдей адам болуп атат. Жо бул жалпы да. Ошо жалпы да. Ошо 300 миң адамдын шайланууга болгон укугу шарт болбошу керек деп ойлойсузбу? Жо бул талапкерлердин бардыгына бирдей шарт. Анткени эми мындай да шайлоого бараткан мындай оюнчу катары көрбөш керек деп эсептейбиз да. Анткени эми эгерде адам мындай маселени жогорку кеңешке талапкерлигин коюу эмес, жергиликтүү кеңештерге талапкерлигин коюу, жергиликтүү маселелер боюнча алектенүү деле толук мүмкүнчүлүгү бар да. Маселенин баары эле кандай десем, мындай мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар менен мындай шайлоо күрөөсү бардыгына бирдей деген маанide айтайын деп атам да. Азыр эми сиз жогорку кеңешке эмес, жергиликтүү кеңешке барсын деп айттыңыз да. Жо эми толук мүмкүнчүлүгү турат деп атабыз. Жергиликтүү кеңешке мүмкүнчүлүгү турат деп атасыз да. Алар анда ушул жергиликтүү кеңешке эле барганга укуктуу деп атасызбы ошондо? Жок, эми мындай да сиз айтып атпайсызбы. Жерлерде мына Жакшылык Жомартович эгерде мындай кандай бир иштерди аткарып жүрүшсө, жергиликтүү кеңешке деле барууга толук мүмкүнчүлүктөр турат да. Эгерде 100 миң таба албаса дегендей мүмкүнчүлүктү айтып атам да. Түшүнүктүү. Азыр жогорку кеңеште канча партиянын өкүлдөрү отурат? Жалпы элдик топ менен 7. 6 дең? Элдик топтор бар. 6 да. 6 партиядан канча майыптуулугу бар жаран бар? Аны мен эми ар бир эмеден билбейт экенмин, бирок мыйзамдын талабы турбайбы? Ар бир 25 списокто 25-ин ичинде бир адам майыптуулугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген адам киргизиш керек. Ошол 6 партияга мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар мен барып эле мен ошо тизмеге киргизгенге болгон укугум бар деп эле кирип кетеби же партиянын жетекчилиги чечеби? Эми мындай да, биз асмандан түшүп алган жерибиз жок да. Ар бир партия реально караганда партия мындай карап атпайбы? Ар бир региондо мындай авторитети бар, кандайдыр бир деңгээлде мындай күчү бар, добуш ала турган адамдарды мындай топтогонго өздөрү аракет кылып атпайбы? Анан эгерде мүмкүнчүлүк болсо, партия кошуп алууга өздөрү эле чакырат мисалы үчүнчү. Ошондо шайланууга болгон укук партиянын жетекчилигине көз карандуу болуп калып атпайбы, туурабы? Жок. Андай эмес, акыркы мыйзамдар боюнча билесиз да. Ким канча добуш алса, ошол астына чыгып тизмеге партиянын тизмесине кириш маселе болуп атпайбы? Жок. Маселе сиз партиянын тизмесине киргизүү маселесин айтып атпайсызбы? Ошол партиянын тизмесине кирүү аркылуу сиз пассивдүү шайланууга болгон укукту реализация кылса болот деп атасыз, инструмент катары. Ооба. Аны кылайын десе партиянын жетекчилигине көз карандуу болуп калып атпайбы? Тизмеге кире албайт да биринчи. Жок, мен жана да сөзүмдө белгилебедим. Эгерде ошол адам, мисалы үчүн жаран, ошол бир региондо өзүнүн авторитети болсо, кадырлатчы же болбосо кандайдыр бир толук мүмкүнчүлүктөр болсо, партия азыркы менин сөзүмөн да, партия аркылуу барган жеңил болуп атабы же бир мандаттуудан барган жеңилби? Эми жарандын ал өзүнүн укугу да. Жок, эми партияда жетекчилик чечип атпайбы? Бир мандаттууда арызың менен барып эле катталып атасың. Ооба. Анан айтсаңыз, ошол жана 100 миң калктын көпчүлүк санына мындай жеткиликтүү эле акча дедиңиз да. Ошол боюнча
мындай изилдөөбү, статистика комитетинин бир немесин алып келдиңизби, кагазын документ? Эми бул маселе, сиз айтып аткан маселе бул биз мына экөөбүз тең белгиледик. Ошол Конституциялык палатанын 21-жылдын 3-мартындагы чечимине да так белгиленген да. Жана финансылык экономикалык расчеттору барбы депчи. Бул боюнча азыр Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү турат, алар толук жооп берет го бул маселеге. Кандай негизде 100 000 болгон расчеттору барбы, мен аны Дагы сурооңуз барбы? Азырынча сурооч. Сурооңуздар барбы? Менде бир суроо бар сизге. Сиз айтып атпайсызбы, жанакы партиялар менен ошол списокко кирип, тизмесине кирип анан кийин шайлоого катышса болот деп. Эгерде партиянын программасы менен шакеш келбесечи, ал кишинин ою. Эми ал жарандын өзүнүн укугу. Эгерде партия менен Хорошо, башкача берейинчи. Негизинен эле мына майыптуулугу бар жарандарга башка акмаларды пайдаланса болот беле же болбойт беле? Же ушул шайлоого, ушул шайлоо күрөөсү менен эле бардыгына бирдей деп кетпедиңизби өзүңүздүн сөзүңүздөчү, бардык немелерге бирдей неме болуш керек. Жана позитивдүү дискриминация деген немени билесиз да, ооба. Туурабы, Баягы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды башка адамдар менен теңдеш үчүн ошондой принцип иштеш керек да, позитивдүү дискриминация деген. Башкача айтканда, алардын мүмкүнчүлүгү жөнөкөй адамга караганда, аман-соо адамга караганда тиги кичине бардык жагынан көбүрөөк берилиш керек, ошол теңдик принцибине жетиш үчүн деген. Түшүндүм сууңузга. Эмне себептен бир эле ыкма пайдаланылат ушул мыйзам чыгаруучу тарабынан? Ушул шайлоо боюнча, шайлоонун тартибин камсыздоо боюнча бир эле ыкма пайдаланылат, бул мына шайлоо күрөөсү деген. Акчалай гана деген сөз да. Ооба, негизинен эми биз баягы өзүбүздүн Жо, негизи баягы ошол мыйзамдар кабыл алынып атканда немелер жазылат да, негиздөөлөрчү. Негиздөөлөр жазылганда мына ошондо эмне себептен ушул эле ыкмага токтошкон деп атам да, мыйзам чыгаруучу. Эмне үчүн бир эле ыкманы пайдаланып, ушул эле ыкмага токтолгон деген сөз да. Бир немеси барбы, мындай негиздемеси барбы ошондо? Эми негизинен шайлоого каратканда ар бир жаран бардыгы бирдей деген принципте иш алып барыш керек деп ойлойм. Андан сырткары эгерде мүмкүнчүлүгү чектелген адам жанагындай акчасын төгө албайм деген маселе негизинен ошол конституциялык мыйзамдын баягы маалымкат негиздемелеринде дагы биз карап көрдүк, андай жок экен негизичи. Эмне негизинде же мындай альтернативдүү кандайдыр бир чараларды киргизүү андай каралган эмес экен да. Бериңиз. Самат Кыштыбекович, айтыңызчы, бул кароочу тараптар айтып кетпеди, мыйзам чыгаруучу орган 24 беренесинин жоболору менен ошого ылайыктап турган мыйзам чыгарыш керек деп туурабы? Ошондо мына мисалы майыптыгы бар адам жана ден соолугу сак дегендей, ден соолугу чын адам мүмкүнчүлүктөрү бирдейби? Мындай, например, мүлктү топтоого мүмкүнчүлүктөр бирдейби? Например, эки топту айтып кетсек. Эми албетте мүмкүнчүлүгү чектелген адамдыкы мындай реалдуу караганда, эми соо адамга караганда албетте азыраак болушу керек. Аз. Анткени
эми баягы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга карата кандай десем, ошон үчүн да мамлекет аларга ошо тиешелүү пособиялар төлөп атат, Ошондо жеңилдиктерди. эгерде ошондой бирдей болбосо, анда ушул жаатта дагы бир өзгөчөлүктөр болуш керекпи мыйзам тарабынан? Мүмкүнчүлүк. Аны карап көрсө мен аны айта албайм азыр. Башка сурооңуздар барбы? Отуруңуз. Рахмат.